Чубак Ажы Жалилов Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинен чыгуу үчүн арыз жазды. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook'тагы расмий баракчасы аркылуу маалымат таратты. Ал баракчасына мындай деп жазган: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан затка чексиз мактоо. Адамзаттын үлгүсү Мухаммад пайгамбарга салам салаваттар болсун. Урматтуу бир туугандар, мен Жалилов Чубак Ажы Аалымдар кеңешинен өз ыктыярым менен арызымды жазып, аманатты тапшырдым. Кудай Таалам касиеттүү Куранда, балким силер бир нерсени жаман көргөнүңөр менен ал силер үчүн жакшылыктыр. Бакара сүрөсү 216-аят деп айткандыгын ар дайым эстеп жүрсөк, көңүлдөргө төтөк болор. Учурдан пайдаланып, урматтуу Аалымдар кеңешинин төрагасынан жана жалпы мүчөлөрүнөн пендечилик кылып, кемчилик кетирсем, көңүл ооруткан болсом, үзүр сурайм. Кудайым ооматтан оодарбасын. Омин. Аллах Таалам элибизге бакубат, ыйман, бардар жашоо, ынтымак ырыскы насип этсин. Урматым менен бир тууганыңар Чубак Ажы. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.